Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı bir tuğanlar. Keyinki bizim temamız bu taşdid. Cevap olsa şadda teması. Teşdidu. Taşdid degen bul dağı bir belgi. Arap dilindeki belgilerden bir özü bolup sanıladi. Emi biz buyursa taşdid bul emne manisi qanday, kantip yazılat, emne üçün payda bolgon, jana kantip okulat degen maselelerini sözlörünün alkagında kep kılabız buyursa. Taşdid belgisi bul Arap dilinde tanwin belgisine okşoş, sözdün yazılıusundagı sanın же болбосо жазылуусундагы тамгалардын санын кыскартуу максатында пайда болгон белги. Башкача айтканда, ошол эле сөздөрдү узун кылып салган тамгалардын дагы кээ бир тамгалар бар экен, ошол тамгаларды кыскартыш керек болгон. Ошону кыскартып эле таштид же болбосо шадда белгисин ойлоп табышкан. Мисалга айтканда, бизде كسر 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 же болбосо دبر desek daha болады. دبر. Arap dilinde байкап көрүшсө, сөздүн жазылуусундагы тамгалардын санын көбөйткөн, же болбосо сөздүн жазылуусун узартып салган дагы окшош тамгалар кездешет экен. Жок. Arap dilinde tanwinге окшош эле сөздүн жазылуусундагы узундугун же болбосо тамгалардын санын көбөйткөн тамгалар бар экен. Башкача айтканда, тагыраак айтканда, окшош же болбосо бир эле тамга бир сөздө биринин артынан бири катары менен келген учурлар көп кездешкен экен. Ошол маселени байкап, ушул жазылуудагы окшош тамга биринин артынан бири келген учурду кыскартыш маселеси болгон. Эми ошол тамганын бирөөсүн кыскартыш керек болгондагы, мисалы эки окшош са тамга келген жерди биринчисин сүкүндүүсүн алып салыш керек болгон. Бир тамгасын алып салгандан кийин адамдар окуп атканда түшүнүш керек болгон. Бул жерде эки тамга окулуусунда эки тамга болуп окулат экендигин түшүнүш үчүн бир белги ойлоп табыш керек болгон. Анан ушул жерден ойлонушкандагы шадда же болбосо таштид белгисин ойлоп табышкан. Таштид белгиси мындай болуп жазылып калган. Эми ошол сөздөрдө келген окшош тамга биринин артынан бири келген учурларда бир тамгасын, биринчи тамгасын алып салышканда, жоюп салышкандагы ушул шадда же болбосо шадда белгисин ойлоп таап тамганын үстүнө жазып коюшкан. Башкача айтканда, бул жерде кассара деп окулуш керек болгон. Мисалы, даббара бир ба, андан кийин дагы бир аракеттүү ба келген учурлар, ушул сыяктуу учурлар көп болгондуктан бирөөсүн өчүрүп эле шадда белгисин ойлоп табышкан. Эми шадда деген же таштид деген эмнени билдирет деген суроо пайда болот. Таштид деген бизде шадда деген бул күчөтүү деген мааниде. Күчөтүү. Шадид деген өзү катуу же болбосо бышык деген сөз. Катуу деп койсок болот.
Demek, sözdün жазылуусундагы тамгаларды кыскартуу максатта bir тамганы окшош тамга биринин артынан бири келген учурларды bir тамгасын кыскартып коюшкан дагы ордуна шадда деген белгини ойлоп табышкан. Жана шадда дегенди күчөтүү деген маанидеги сөздөн алып таштит же болбосо шадда деп атап коюшкан. Ал эми мунун окулуусу кайсы бир тамгада шадда белгиси келсе, буну эки тамга бар сыяктуу кылып окуйбуз. Мисалы, инна, амма, барро, жарро, даббаро, кассаро, фаджаро деген сыяктуу кылып эки тамга бар сыяктуу окуйт экенбиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.